шайлоо өзгөчө шайлоо, анткени бүт шайлоо системасы автоматташтырылган, адам фактору катышпайт. Мурда болсо өзүңүздөр билесиздер, бюллетендерди мындай физикалык түрдө, практикалык түрдө чыгарып алып барып, анан ар бир участокто 100дөн 50дөн бюллетенди ашыкча коюп коюп, анан алышкан бюллетендерди бир кандидатка отметка кылып туруп салып коюп, анан өткөрүп, ушундайлар болчу. Азыр андай жок, мынакей келген жерден бюллетендерди аласыңар, бардыгын компьютер эсептейт, и кечинде компьютер чыгарат. Кыскасы адам фактору аралашпайт. Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүнүйө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде, алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир ончакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат. Мурдакыдай менин добушум эмнен чечмек эле, баары бир эле бай өтөт да, же болбосо бийлик колдогон кандидат өтөт да деген түшүнүктөн кетиңиздер дагы активдүү катышып, менин добушум Кыргызстандын тагдырын чечет деген настрой менен келип туруп добуш бергиле. Өзүңүздөр көрүп турасыңыз, бүгүнкү шайлоо системасы бул аналоги жок. Бул мурдагы Советтер Союзундагы мамлекеттердин арасында, керек болсо кээ бир мына Европалык мамлекеттердин арасында аналоги жок ушундай бир чоң шайлоо өнүктүгү болуп атат. Бул жерде каалаган шайлоочу каалаган жерге барып, өзүнүн участокко барып, өзүнүн бюллетенин алып, анан шайлап кете берсе болот. То есть мурдагыдай бирөөнү подвоз кылып алып келиш, же болбосо дополнительный списокторго жазылыш, же болбосо дополнительный бюллетендерди чыгарыш деген такыр жоюлуп. Бул жерде бардыгы электрондук, биринчиден, экинчиден ошол эле жерде журналга кол коюлуп, кагаз түрүндө дагы текшерилип турат. То есть бул шайлоо ушунчалык таза, дыкат жана ушундай ишенимдүү болот.